22 октябрь. Никедеги машаякчылык ырахат. Жыйын машаякка баш ийгенде эле аялдар да бардык нерседе күйөөлөрүнө баш ийишсин. Күйөөлөр аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Машаяк жыйын үчүн өзүн берген. Эфестиктер 5-бөлүм 24-25 аяттар. Никеде Кудай тарабынан бекитилген сүйүүнүн өзгөчө үлгүсү бар. Күйөө менен аялдын ролдору бирдей эмес. Күйөө жыйындын башчысы болгон машаяктан үлгү алышы керек. Ал эми аял машаякка баш ийген жыйындын Кудай бекиткен ролунан үлгү алышы керек. Эгерде ар бир үй бүлө ушундай кылса, күнөөнүн кыйратуучу кесепеттери жоголо баштамак. Күнөөнүн айынан үй бүлөдө сүйүү менен башчылык кылышы керек болгон күйөөлөрдүн кээ бирлери залим, кээ бирлери жалкоо болуп, үй бүлөсүнө кайдыгер мамиле кылып калышкан. Ал эми күйөөлөрүнө ыктыярдуу түрдө баш ийиши керек болгон аялдардын кээ бирлери момундукту көрсөтмүш болуп, күйөөлөрүн башкарып калышса, кээ бирлери баш ийүүдөн тайманбастык менен баш тартып калышкан. Машаяк Иса акыры адамзат күткөн куткарылууну алып келгенде, анын максаты дүйнө жаратылганда орнотулган күйөөнүн сүйүү менен башчылык кылуу жана аялдын ага ыктыярдуу баш ийүү тартибин жок кылуу болгон эмес. Тескерисинче, аны калыбына келтирүү болгон. Ошондуктан аялдар Кудайдын эркине ылайык, Иса машаякка баш ийген жыйындан үлгү алуу аркылуу күйөөлөрүнө күнөөнүн айынан бузулган баш ийүүнү калыбына келтириши керек. Күйөөлөр болсо жыйынды жан дили менен сүйгөн машаяктан үлгү алып, үй бүлөдөгү күнөөнүн айынан бузулган чыныгы башчылыкты калыбына келтириши керек. Эфестиктер 5-бөлүм 21-33 чейинки аяттарда мен эки маанилүү жагдайды байкадым. Биринчиден, никеде машаякчылык ырахаттын даамын татууга болоору көрсөтүлгөн. Экинчиден, никеде жубайлардын каалоолору кайсы жакка багытталышы керектиги көрсөтүлгөн. Аялдар, күйөөлөрүңөрдү үй бүлөнүн башчысы катары урматтап, аларга Кудай тарабынан берилген бул жоопкерчилигин аткарууга жардам берүү аркылуу алардын бактысынан өз бактыңарды табууга умтулгула. Күйөөлөр өз жыйынын жетектеп коргогон машаяктай өз үй бүлөңөрдү жетектеп, коргоо милдетин өз мойнуңарга алуу аркылуу аялдарыңардын бактысынан өз бактыңарды табууга аракет кылгыла. Кудайдын менин жашоомдо көрсөткөн ырайымы жөнүндө өзүмдүн күбөлөндүрүүм менен бөлүшүп кетейин. 1968 жылы машаякчылык ырахатчылык менен таанышкам. Ошол эле жылы жаңы үйлөнгөн элем. Ошондон бери жубайым Ноэль экөөбүз Теңирге баш ийүүгө аракет кылып, мүмкүн болушунча терең, түбөлүктүү кубанычка ээ болууга жан дилибиз менен умтулуп жашап келдик. Кээде биздин аракеттерибиз жеткилең эмес болсо да, кээде өзүбүздү чечкинсиз көрсөтсөк да, биз бирибиздин кубанычыбыз экинчибиздин кубанычына себеп болушу үчүн аракет кылдык. Ошондуктан бүгүнкү күндө дээрлик 50 жылдык никедеги жашоодон кийин экөөбүз тең, никеде жубайлар жүрөктөрүндөгү каалоолорун ишке ашыруу үчүн дал ушундай жашашы керек деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Биздин никебиз машаякчылык ырахатка ээ болгонго мүмкүнчүлүк түзгөн ылайыктуу чөйрө болуп калды. Ар бир жубай үй бүлөдө өзүнө мүнөздүү болгон ролун аткарып, өмүрлүк жарына кубаныч тартуулоо аркылуу өзү кубанычка бөлөнгөнгө умтулуп жашаганда, машаяк менен жыйындын үлгүсүндөгү никенин сыры барган сайын айкын көрүнө баштайт. Ошону менен бирге Теңир даңкка ээ болот. Ал эми биз кубанычка толобуз.